Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala nebiyhi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd, hurmatly tuğanlar. Allah Taala bugünkü bula turgan cuma günübüzdü berekeli kılsın. Keyingi cumaga jetişke Allah Taala nasip kılsın. Allah bizge bugünkü kündü şunday rızkını kenen kıldı. Biro kenen bolgany menen adal tamak taap jeyiş biraz oor tataalыраак. Şol üçin birinci men özüme nasihat, andan keyin başkalarga jegen tamak taza bolboso ibadat kabul bolboyt. Azamul faraiz halkı pak degen. Eң bir ulуу farz kekirtekti tozalоо. Şeriat-ı İslam'da aytat, bir kişinin kiygen çapanды tikкен живиден арам аралашкан болсо, аны менен окуган намазы кабыл эмес дейт. Бүгүн адал жолду максат кылгандар толтура. Бирок кээ бир убакта кандай болуп арам болгонун билбей калат. Бизде арам десе аракты түшүнөт. Арам десе эле чочкон этин сатканды, арам десе арам өлгөн малдын этин базарга апарып сатканды, булар дагы арам. Бирок адал нерсени дагы арам кылып алат. Малы зекетке жетсе, зекетин бербесе, бул дагы ошо малыны булгайт. Ушур жерден чыккан өсүмдүктүн ушурун бербесе, бул дагы ошондой эле булгайт. Ушуга бир баян олиялардан бири соода кылат экен. Соода кылып, ал киши 3000 сом, мисалы 3000 сом тапса, 1000 сомуну өзүнө каржылайт. 1000 сомду жетим жешилерге берет, 1000 сомду кайра ошол айландырат. Күндөрдүн биринде бир киши келип, мен зекет бермекчи, мен зекетимди кимге берем десе, сен алдын ала малыңды адалда дейт. Ал билет экен да баягы малынын шектүү болгон. Экинчи жолу кайрадан кимге берем айтпайсызбы десе, малыңды адалда дейт. Үчүнчү жолу кимге берейин айтың десе, сыртка чык. Сага ким биринчи кезиксе, ошого зекетиң бер дейт. Анан сыртка чыкса, бир сокур, жакыр киши отуруптур, картаң. Ушул зекетке татыктуу экен деп зекетин берип кетет. Эртеси кайра келе жатса, сокур киши бирөө менен маек куруп отуруптур. Кечээ мага бирөө зекет берди эле, мен арак ичтим деп. Анан кайра кирип авлияга айтат. Ушундай сиз биринчи кезиккен кишиге бер дедиң эле. Ошого берсем, ал менин берген зекетиме арак ичиптир деп. Анда мына менин зекетимди бергин деп, олия өзүнүн зекетин берет. Муну кимге берет? Ошо сыртка чыкканда ким биринчи кезиксе ошого бер. Сыртка чыкса бир жакшы кийинген, көрүнүштө бай сыяктуу киши келе жаткан экен. Буга берсем болобу, болбойбу деп экиленип ошого берет. Ал акчаны алат, артка кайтат. Артка кайтып бир үйдүн, талкаланган үйдүн биягына кирип, тиягынан чыгып кетет. Бул да таң калып артынан барып сурайт. Эмне болду? Сиз келе жаткан акчаны алганда артка кайттыңыз, үйдүн биягына кирип, тиягынан чыктыңыз. Десе, эмне болмок эле? Менин балдарым 7 күндөн бери ачка. Аргасынан ушул бузулган үйдүн ичинде канаттуулардын өлүгү бар экен. Ошону алып барып пиширип берейин деп алып жөнөгөнмүн. Анан сен зекет бергенден кийин канаттуудун өлүгүнү өз ордуна коюп, сен акчаңа тамак алайын деп кеттим дейт. Бул маселеден тиянак олиянын акчасы өз ордуна адал жерге кетти. Ал эми арамдан тапкан акча кайра эле аракка кетти. Азыр дүйнөдө байкап көрсөңүздөр, бузулбай турган имараттар бар. Түркияда бар, мечит медреселер, Самарканд, Бухара, Кыргызстанда да кээ бир эмелер бар. Алар эмне үчүн бузулбайт? Буларды курган кишилер кымындай арам аралаштырган эмес. Ошол себептен алардыкы канча исламга каршы эмелер өтсө да бузулбайт. Илим дагы ушундай. Илим сабак бергендер дагы кекиртеги таза болсо, алардын илимин алгандар кыяматтын күнгө чейин уланып кете берет. Анан ар кандай аралашма таза эмес. Келген нерсени карабай, илим берсе, же китеп жазса, же шарият айтса, ал бат эле көпкө жетпейт, жок болот. Ошол үчүн урматтуу туугандар, хадисте келет: "Мен акала 40 yawman halalan, nawwarallahu qalbahu, wa ajra yanami al-hikmat min qalbihi ila lisanihi." Kimde kim 40 gün adaldan tamak jese,
Аллах Таала анын жүрөгүн нурга айландырат. Анан ошо жүрөктөгү нурду тилге чыгарат. Анын тилинен чыккан хикмат, даанышман сөз уккан адам тартылат да, амал кылганга барат. Ошо хикмат, даанышмандык кайдан келет? Такбалыктан келет. Бир шектүү нерсени, арам эмес, шек, адалбы, арамбы деген шектүү нерсени жебей, же кийбей таштап коюу 100 жолу ажылыкка баргандан артыгыраак. Аллах Таала ар бирибизге адалдан рызкы берсин. Ар бирибизди арамдан алыс кылсын. Ар бирибиз Алла ыраазы боло турган. Китептерде келет, Алла ыраазы болгон ибадаттын бардыгы адал тамак менен, башка жагы менен эмес. Ошондой Алланын ыраазылыгын табышты. Элибизде дагы соодагерлер, дыйкандар, ар кандай мекемеде иштегендер, Аллах Таала ошо буларды арамдан алыс кылсын. Арам, адал тамак аз болсо дагы пайдасы көп. Арам тамак канча көп болгон менен зыяны ошончолук көп. Бир мисалы, кудукта суу канчалык көп болсо да бир тамчы сийдик кудукту булгайт. Бир эле тамчы. Же бир тамчы кан кудукка түшсө, кудуктун суу канча көп булгайт. Ушул сыяктуу адал тамак канча көп болсо, арам кичине аралашса дагы аны булгап коет. Айрыкча бүгүнкү күндө биз кыргыз калкы нанды көп жейбиз. Ушу дрождон этият болсо, мурдагы эле ата бабабыз, энелерибиз колдонуп келген ашыткы, камыр туруш көп түргө, ошол менен нан кылып, ошол менен нан жаап, ушул нерсени таратса эң сонун болмок. Амин. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.